Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз биргеликте кошууну үйрөнөбүз. Бир жашыл гүлгө 3 кызыл гүлдү кошобуз жана жалпы канча гүл болгонун эсептейбиз. 1, 2, 3, 4. Анда текшеребиз. Туура, жалпы 4 гүл болду. 1 кошу 3 барабар 4. Азаматсыңар. Анда кийинки мисалды карайбыз. 5 кошулган 1. 5 бантикке 1 бантикти кошобуз жана жалпы канча бантик болгонун эсептейбиз. Алты. Жалпы 6 бантик болду. 5 көк бантикке 1 кызыл бантикти кошсок, жалпы 6 бантик болот экен. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе кийинки мисалыбызды көрөйлү. 2 сары кулпуга 2 кызыл кулпуну кошобуз жана жалпы эсептейбиз. 1, 2, 3, 4. Кулпулардын саны 4 болду. Анда 2 кошулган 2 барабар 4 болот экен. Кийинки мисалыбызды көрөйлү. 4 кошулган 1. 4 жашыл топко 1 кызыл топту кошобуз жана жалпы канча топ болгонун эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5. 4 жашыл топко 1 кызыл топту кошсок 5 болот экен. Анда 4 кошулган 1 барабар 5 болот.